Оғанстандын эли көп жылдар бою жакырчылыктан жапа чегип келишет. Ал эми Талибандын бийликке келгени өлкө эл аралык каржылык колдоодон кол жууп, абал мурдагыдан дагы оорлошту. Ачарчылыктын айынан үй бүлөлөрүн багуу максатында адамдар бөйрөктөрүн сата башташты. Азык-түлүктүн жетишсиздигинен улам жана каржылык көйгөйлөрүн чечүү үчүн көптөгөн адамдар бөйрөктөрүн сатууга аргасыз. Алар өздөрүнүн ден соолуктарын тобокелге салып жаткандарын түшүнүп турушса дагы, жокчулук бардыгын жеңип кетип жатат. Оғанстанда донорлук маданият таптакыр башкача. Бул жактагы донорлордун дээрлик бардыгы акчага муктаж болгон ыктыярчылар. 40 жаштагы Гулам Хазрат буга чейин бир нече ирет өлкөдөн чыгып кетүүнү көздөгөн, бирок максаты ишке ашпай, ал бир бөйрөгүн сатууга муктаж болду. Операциядан кийин ал оор жумуштарга жарамсыз. Гулам Хазрат эми 1 жылдан ашуун убакытка чейин ден соолугун калыбына келтирүү аракетин көрмөкчү. Өлкөдө жумушсуздук, мен тилемчи болуп көчөгө чыккым келген жок. Андыктан ооруканага барып, бөйрөгүмдү сатканга аргасыз болдум. Бул акчага балдарымды бир канча убакытка чейин бага алам. Оғанстанда бир бөйрөктүн баасы кандын группасына жараша $2000 $4000 чейин турат. Ал эми операциянын өзү дары-дармектер жана дарыланууга кайрадан эле көптөгөн каражат талап кылынат.